Экстремисттик уюмдарга лозунгтар менен ачык үгүттөөгө болбойт. Бул тымызын жүрүүчү процесс. Ал каалаган маалда барлашуудан, телефондо сүйлөшүүдөн же убада берүүдөн башталат. Эң кеңири таралган үгүттөө каналдар булар интернет, социалдык тармактар жана мессенджерлер. Өзгөчө жаштар тез азгырылат, анткени алар колдоого жана көңүл буруга муктаж. Ошондой эле тез акча табууну каалашат. Андан сырткары жабык диний топторду мыйзамсыз иштеген медреселерди активдүү колдонушуп динди бурмалап көрсөтүшөт. Көбүнчө обочулонгон жана жардамга муктаж эмгек мигранттар оңой кылтак илинет. Радикалдар абакта жатып, спорттук секциялар, жада калса гуманитардык уюмдардын атын жабынып иштешет. Адамдар адилетсиздикти, жалгыздыкты сезип, өзүнө ишенбей алсызданганда тез азгырылат. Үгүттөөчүлөр ушундай абалдан абдан пайдаланышат. Баары жөнөкөй нерседен колдоо, кызыктуу диалог же кандайдыр бир жардам берип коюудан башталат. Андан кийин радикалдуу идеяларды байкатпай жайылтышат. Алар сага дүйнө адилетсиз экенине, биз жана душмандар болуп бөлүнөрүнө ишендиришет. Мунун баарын күрөш менен гана өзгөртө аласың деп таңоолашат. Эсиңизде болсун, бул сизди тузакка түшүрүү аракети. Эч кандай зордук, зомбулук динге жамынып кылынганга ислам динибиз уруксат бербейт. Андыктан жалпы элибизди, өзгөчө жаштарыбызды ушундай бузукулардын жана хадистерди өз контекстинен, аяттарды сууруп алып, ошону бурмалап көрсөткөн бир топторго ишенбөөгө чакырабыз. Религиозная радикализация — это... Диний радикалдашуу бул ишенимден мурда психологиялык издөө. Айрыкча жаштар көп учурда радикалдуу кыймылдарга динди терең түшүнгөнү үчүн эмес, жашоонун маңызын жана жамаатка кошулуу сезимин издеп барышат. Психологиялык жактан радикалдашууга көбүнчө жалгыздыкты башынан өткөргөн, жаракат алган, адилетсиздикти сезген же мен киммин деген суроого жооп таба албай жүргөн адамдар жакын болушат. Радикалдашуу заматта болуучу эмес, акырындык менен кетчү процесс. Бул майда кадамдардан турат. А дегенде көңүл калуу, андан кийин идеологиялык байланыш, кийин топтун таасири, акырында жогорку максат үчүн өз алдынча ой жүгүртүүдөн баш тартуу. Мунун алдын алуу үчүн тыюу салуулар эмес, диалог, билим берүү жана эң башкысы жаштар менен жүрөктөн чыккан байланыш керек. Ар бир адам өзүн маанилүү, угулган жана урматталган сезиши керек. Ошондо радикал идеялардын тамыр жайышы кыйыныраак болот. У радикальных идей не будет шансов пустить корни. Өспүрүмдөр жана жаштар кооптуу тайпага кирет. Айрыкча кыйынчылык, кризис, жашоодо ордун таппай өзүн жоготкондор оңой кылтакка илинет. Үгүттөө бул манипуляциянын формасы. Ата-энелердин, мугалимдердин, коомдун милдети кооптуу белгилерди өз убагында байкап, ошол адамга колдоо көрсөтүү. Ички иштер министрлиги, консулдуктар, миграция кызматтары жана диаспоралар аркылуу активдүү иш алып барууда. Бул аракеттер жаранда четкөөгө ишке же окууга чыгып жатканда экстремизмге үгүттөөчүлөрдүн тузагына түшүп калбаш үчүн жасалууда. Мындай иш-чараларды колония жана абактарда да жүргүзүп, аларга үгүттүн коркунучтуулугун терең түшүндүрүүгө аракетибизди жумшап жатабыз.